урматтуу биздин Ош мамлекеттин жааматы, урматтуу ушул Ош мамлекеттин бүтүп иштеп аткандар, урматтуу азыркы биздин окуп аткан студенттерибиз, мына биздин эң түштүк региондо, ошол түштүк региондун эски мурунтан башталган университеттин болуп эсептелген Ош мамлекеттик университетибиздин 80 жылдык мааракеси менен сиздерди ушул келип калган мааракеси менен куттуктайм. Ушул маареке биздин Ош мамлекеттик университетине кут кылсын. Анан эми ошол 80 жылдын ичинде биздин Ош мамлекеттик университети көп этаптарды басып өттү. Биринчиден ошол окуу тарбия иштери боюнча жөнөкөй эле педагогический институт болсо, акыркы убакта университет болгондон кийин дагы да көп мүмкүнчүлүктөрү жогору болуп, жогорку адистерди, анын үстүнө ар кандай биздин айыл чарбага, социальный сферага керектүү адистерди даярдоо боюнча ушул түштүк районунда негизги университетибиз болуп ушул иш алып барып атат. Эми негизгилерин белгилеп кетсек, акыркы убакта биздин как мен ушул университет иштеген медик мугалим катары айтсам, биздин медицина факультетине акыркы убакта көп инвестициялар келип, жаңы багыттагы специалисттер, анын үстүнө ошол эле бир факультетибиз бошо факультет, эки факультет болуп, эралалык факультет өзүнчө бөлүнүп, андан тышкары материальный технический базаларыбыз абдан чыңдуу болуп, керектүү ошол бизди студенттерди даярдай турган ушул жанагы кыргыз элинде бир сөз бар, 100 укканча бир көргөн деген. Ошолчо окутуу үчүн бизге атайын ушул клиникалык база болсун деп клиника салынды. Факультеттин ичинде адистерибиз көбөйүп, бүт керектүү ушул медицинага керектүү адистерди ачтык. Бизден бүткөн студенттер ушул түштүк региондун бир 70-80%-ин камтыйт. Себеби бүт бардык талапка керектүү адистер даярдалып атат. Ошол бүтүрүүчү студенттердин арасынан жакшы бүткөндөр калып, мына кандидат наук, доктор наук болуп өзүбүздө иштеп аткандар абдан көп. Жетекчи болуп иштеп аткан, главный врач болуп иштеп аткан биздин студенттердин ичинен абдан жакшы эл арасында авторитет, абройго ээ болгон жакшы бүтүрүүчүлөрүбүз иштеп атышат.